Саламатсыңар балдар. География сабагы. Бүгүн биз сиздер менен жер жаратылышынын негизги өзгөчөлүктөрү жалпылайбыз балдар. Сабактын максаты өткөн бөлүм боюнча билимди жалпылоо жана бекемдөө. Карта менен иштөө. Планетардык рельеф формаларын атаңыз. Алар бири-биринин эмнеси менен айырмаланат? Ойлонуңуз. Демек, ири планетардык рельеф формалары. Бул материктик кырлар. Демек, материктер. 3 катмарлуу материктик жер кыртышы менен биринин үстүнө бири коюлган. Океан түбүндөгү ойдуңдар. 2 катмарлуу океандык кабык менен биринин үстүнө бири коюлган. Рельефтин ири формаларын атаңыз. Рельефтин ири формалары бул түздүктөр жана тоо, кургактагылар демек. Океан түбүндөгү ойдуңдар жана суу астындагы кырка тоолор. Географтар аны жаратылыштын негизи деп аташат. Бул эмне? Ал рельеф. А рельеф деген эмне балдар? Рельеф жер бетинин бир катар аңгыл дөңгүлдөрүнүн жыйындысы. Жердин түзүлүшү жана өнүгүү тарыхын изилдөөчү илим. Туура балдар, геология илими. Негизги тектоникалык структураларды атаңыз. Булар платформалар жана ошондой эле жана плиталар. Биздин планетанын геологиялык жашы канча? Бул убакыттын ичинде эмне түзүлдү? 4,6 миллиард жыл. Бул убакыт ичинде ядро, мантия жана жер катмары пайда болду. Платформа деген эмне? Платформалар жер кыртышынын салыштырмалуу туруктуу аймактары. Бул тынч абалда турган ири бөлүгү. Аянты бир нече миллион чарчы километрге жетет. Жер кыртышынын геосинклиналга карама-каршы турган негизги структурасы. Анда тектоникалык кыймыл өтө жай жүрүп, магма процесстери жокко эсе. Ошондуктан түздүктүү рельеф басымдуу. Калыңдыгы дээрлик бирдей, 35-45 километр. Платформа жөнүндө алгачкы түшүнүк 19-20 кылымдарда пайда болгон. Сейсмикалык зоналар деген эмне?
Сейсмикалык зона жер кыртышынын кыймылдуу зоналары. Заманбап тоо курулуштарынын жана жер титирөөлөрдүн аймактары. Сейсмикалык зоналар бул геологиялык жакыракалардын кесепетинен келип чыккан жер титирөөлөрдүн тобокелине жараша ар башка аймактарга бөлүнгөн аталыш. Келип чыгуусу боюнча тоо тектери магмалык, чөкмө жана метаморфтук болуп бөлүнөт. Минералдарды изилдей турган илимдин аталышы. Бул минералогия. Минералогия бул демек минералдардын химиялык составын, физикалык түзүлүшүн, пайда болушун, жаратылыштагы ордун жана өзгөрүлүшү жөнүндөгү илим. Геологиянын бир тармагы. Минералогиянын негизги багыттары кен байлыктарды табуу, аларды комплекстүү түрдө тармактарына пайдалануу, физикалык касиетине карата минералдарды ажыратуу, пайда болушун, топтолушун, пайдалуу бирикмелерди бөлүп алуу технологиясын жана экономикалык шарттарын аныктоо. Тоо тектерин изилдөөчү илимдин аталышы. Бул петрография балдар. Петрография деген эмне? Петрография бул грек тилинен которгондо петрос таш жана графия бул аны сүрөттөө. Тоо тектер жөнүндөгү илим геологиянын бир бөлүгү. Тоо тектердин минералдык жана химиялык курамын, структурасы менен текстурасын, жайгашуу шарттарын, таралуу закон ченемин, жер кыртышы менен жер бетиндеги өзгөрүшүн изилдейт. Климат деген эмне? Климат белгилүү аймактагы узак мөөнөт аба ырайынын режими. Грек тилинен которгондо климат бул өзү негизи эмнени билдирет? Климат деген жантаюу деген маанини түшүндүрөт. Байыркы гректер жер шарынын климаты негизинен күн нурунун жер бетине кыйгач тийишине байланыштуу экендигин билишкен. Мисалы, ысык алкактарда күн нуру жер бетине тик, мээлүүн алкактарда бир кыйлак кыйгач түшөт. Ал эми түндүк жана түштүк уюлдарда күн бир нече ай бою көрүнбөй калат. Климаттын түзүүчү биринчи жана негизги факторду атаңыз. Күн жылуулугунун агымы климатты түзүүчү биринчи жана негизги фактор болуп саналат. Климатты түзүүчү факторлорду атаңыз. Бул күн жылуулугунун агымы, аба массасынын кыймылы, жер бетинин ар түрдүүлүгү. Демек балдар, кандай климаттык алкактарды билесиңер? Климаттык алкактар экиге бөлүнөт. Булар негизги жана өткөл климаттык алкактар. Негизги климаттык алкактарга бул экватордук, тропиктик, мээлүүн, арктикалык жана антарктикалык кирет. Ал эми өткөл климаттык алкактарга бул субэкватордук, кечиресиздер, субтропикалык, субэкватордук, субарктикалык жана субантарктикалык алкактар кирет. Балдар, ушуну менен сабак соңуна келди. Биз сиздер менен демек жалпылоо сабагын өттүк. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.